Ош облусунун аймактарында жазгы талаа жумуштарына даярдык иштери кызуу жүрүп жаткан учуру азыр биз Кара Суу районундагы Присавай каналынын жанында турабыз. Аталган каналдын жалпы узундугу 14 километр. Бул каналды тазалоо жумуштарына жалпы жаңы техникалар тартылып, иш алып барылууда. Ош бассейндик суу чарба башкармалыгы вегетация мезгилине карата даярдыкты баштады. Муну менен алар жазы эрте келген Дубандын дыйкандары үчүн жазгы сугаруу мезгилине сууну коромжусуз берүүгө шарт түзүлөрүн айтышат. Өрөөндүү райондорго суга суу апрелден тартып бериле баштайт. Жаңы техникалар менен камсыз болгон айдоочулар кышы менен арык каналдарды тазалап чыгышкан учурда аяктоо алдында турабыз дейт. Ишти алдыга жылдырууда жаңы техниканын орду чоң экенин белгилешет. Биз быйыл кышы менен иштедик. Быйыл дагы жакшы болгон жери быйыл мына техникабыз жаңы бөлүндү мамлекеттен. Бул дагы болсо кыйла ишти тездетти да. Анан сапаттуу, узун, жакшы каналдарыбызды таза алганга шарт түзүлдү да. Ушу мүнчү май жетиштүү. Каналдарыбыз аяктап атат, мына Кудай кааласа жазгы сууну беришке даярбыз да. Азыраак калды эми ушуну бүтүрүп алсак анан бүтүп калат. Присавай каналынын 7 километрден ашуун жери тазаланып бүттү. Аталган каналдан 2000 гектар жер суга суу менен камсыз болот. Суу келүүчү каналдардын тазалануусу дыйкандарды суу менен камсыздап тим болбостон сел келүү коркунучунан арылтат дешет. Мен мына жерде ушу жерди карап коеюн деп сел келип ушул жерден ашып кетчү эле да. Шу жакты салмасы көтөргүзөйүн деп. Булар былтыр келип калышканда мына ошол жакта жылда мына жыл өткөн сайын аябай жакшы болуп баратат булардын иштери. Мурун мына толуп кетчү эле, адам өтө турган болуп калчу эле. Мына 4-5 жыл болуп калды, жакшы. Анан биз 14 километр, анын ичинен 7 километрин чаап тазалоо жумуштары качта аткарылып бүтүп калды. Жалпысынан быйылкы жылда дыйкандарга суу жеткирүү боюнча кызмат иштери жакшы жүрүп жатат. Оштогу 1200 чакырымдагы суу каналдын 50% капиталдык оңдоого муктаж. Союздун тушунан бери жарытылуу чабылып, ремонт ишин көрбөгөн каналдар да бар. Суучулар быйыл ирригация тармагын жакшыртуу үчүн ири өлчөмдө каражат бөлүнөрүн, натыйжада жылдагыдан 3 эсеге көп жумуш аткарыларын билдиришүүдө. Бир эле Кара Суу району үчүн быйылкы ирригация жана ремонттоо иштерине 20 миллион 887 миң сомдон ашуун каражат каралган. Мунун эсебинен 2,6 километр канал сементтелет. Адистердин берген маалыматына ылайык пландалган жумуштар апрель айына чейин толук кандуу аткарылып бүтөт. Механикалык тазалоо жумуштары 59 километри планга каралып, бүгүнкү күндө 47,5 километри чаап тазалоо жумуштары аткарылып, 80%-ын түздү. Жалпы гидротехникалык курулмалар 341 дана болсо, анын 41 данасын ремонт жумуштарына каралып, 34 данасы ремонттолуп, 78%-ын түздү. Ал эми Ош облусу боюнча ирригация тутумун жакшыртууга быйыл 115 миллион сом бюджеттен каралган. Айта кетсек, Кара Суу району боюнча 16 канал жана 4 насостук станция болсо, алардын баары сугатка даярдалууда. Сугат суу менен камсыз кылууну жакшыртуу аракеттери май айында жыйынтыкталат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ош жаңылыктары.